Илья, эң биринчиси өткөн АФК Чакыркы лигасынын оюну боюнча маанай кандай? Ичиндеги жана команданын ичиндеги атмосферасы кандай? Биринчиден биз башка жыйынтыкты күткөнбүз, только утабыз деп чыкканбыз. Күткөн жокпуз андай жыйынтыкты. Маанай аракет кылып атабыз, эртерээк алдыга жылганы только победа болуш керек болуп атат азыр. Утуш керек только. Эртеңки оюнубуз Илбирс командасы менен болот. Сен Илбирстин курамында 1,5 жыл өткөргөнсүң. Бул команда боюнча эмне айта аласың жана акыркы оюндары кандай? Анткени команда жакшы жыйынтыктар көрсөтүп атат. Акыркы оюндары жакшы ойноду, утушту. Билбейм, ойнойбуз, аракет кылабыз, утабыз, только утабыз деп ойлойм. Башка жыйынтык көрбөйбүз. Чоң рахмат. Опор, здесь будет на мире, кто-то... Айдар, эң биринчиси өткөн оюндан кийин команданын маанайы жана команда ичиндеги атмосфера кандай? Анткени бул жеңилиш биз үчүн аябай оор болгон. Ооба, албетте ошол жеңилиш абдан оор болду бизге. Эми азыр биздин тренер дагы иштеди, биз менен чогуу оюнчулар да азыр өз кабылына келип атат. Психологический жагынан бир аз кыйын болду. Бирок мен балдар менен көрдүм, көзүнөн көрүнүп турат, алар уткусу келип турат. Эмки оюнга настрой жакшы. Эмки оюнубуз Илбирс командасы менен болот. Бул команда боюнча эмне айта аласың? Кандай футбол ойнойт? Акыркы оюндарда жакшы жыйынтыктарын көрсөтүп атат. Ооба, жакшы команда. Жаш команда, 2-3 легионер менен усиливаться этишкен. Нападающий жакшы экен. Жакшы оюн болот го деп ойлойм. Чоң рахмат.